Домой койсом Комфорт Плюс менен заказ берип койду го. Комфорт Плюс менен заказ кетти. Анда эмесе бисмиллахиррахманиррахим деп ассаламу алейкум баарыңыздарга. Кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Бүгүн понедельник. Так, 26 октябрь, 27 октябрь. Гамда көрбөй да калыпмын. Биринчи заказ алдык, шаарды көздөй. Азыр заказга барабыз. Шопоковто могу жаңы жолду салышкан. Ошол жол менен как раз барып. Бүгүнкү сменанын алгачкы биринчи заказын алып туруп, заказга жөнөйбүз. Мында эмесе канча сом иштейбиз, кандай заказдар болуп атат, эмне жаңылыктар болуп атат, ушул бүгүнкү чыгарылышта дедим го, ё-моё, документальный фильм тартып аткансып. Короче, бүгүнкү эмеде видеодо көрөсүздөр. Ошого лайк басып, комментарий жазып койгула, анча-мынча по возможности. 1 саат ровно Комфорт Плюс менен келген болчумун. 825 сом. Так, азыр эми могуну өчүрүп туруп, кайрадан линияга чыгыш керекпиз. Центрде. Бүгүн аба ырайы бир аз пасмурный го жок. Жамгыр дагы жаап кетиши мүмкүн. Могу заказ, короче, технопаркка. Так, 258 сом. Бул заказды жеткирип келдим. Машинага түшкөндө эле, получается. Так. Машинага түшкөндө эле мени тезирээк жеткириңиз, типа кечигип атам дегендей кылды. Анан кийин, хорошо деп туруп, эми айдап баштатсам эле, короче, айтып калды. Сиз азыр Алматинка менен барасызбы, технага барасызбы, мындай барасызбы депчи. Анан навигатор көрсөткөндө эле барам, короче. Эгерде жолду билген болсоңуз, айтып коюңуз дедим да. Десем, анда мен айтайын деп туруп баштады, короче. Мондон Карпинкадан там биякка, Востокко айттым, наркы берки, короче, айтып атат да, мен аны түшүнбөй атам, эже дедим. Карпинка деген көчө азыр кандай болуп калган, анан кийин Алматинка кандай көчө болуп калган деп картадан карасам 7 апрель наркы берки деп атат. Ошону айтып атсам, ошондой болуп калган, анда мындай эле оңго солго деп айтайын деп келди да, короче. Бирок жаман көргөн жок бирок. Типа такси болуп иштегенден кийин шаарды билбейсиңби деген энеси ой келген жок да. Бирок ошондой ой келген адамдар уже болгон да, менде попал болгон да. Ошого эмне үчүн мен шаарды билишим керек. Биринчиден, когда мен колумда навигатор турганда. Экинчиден, азыркы заман цифровой заман. Жолдордун атын жаттап, каерге кандай барыштын билиштин кажети жок. Бул деген нерсе бир аз стереотипке туура келип алат экен да. Ошого силерде да кандай ушундай болобу? Попал болобу ушундай нерселер, варианттар? Типа шаарды билбейсиңби, наркы берки депчи. Ошондой, короче, окуя. Так, кийинки заказ келип калды почти. Lexus дейт го. Toyota Lexus Бишкек. Кайерден чыгат экен бул эми инсаныбыз? Жол жок турбайбы? Так. 6 минутта келдик. Заказ комфорт менен болчу 112 сом. Так, кийинки заказ каяка түштү эле? Ошол жакта экен, на месте. Каяка карабыз? Игембердиева дейт. Ладно, коебуз. Айнектерди бир аз ачып коюш керек. Так, 15 градус сыртта. Могу заправка түгөнгө чейин иштеп туруп, анан акырын заправка толтурганча обед кылабыз. Эх, деп. Жумуш кандай болуп атат экен, негизи? $1477 сом иштеп туруп 6 заказ кылып. Ладно, улантабыз. Заказ алгандан кийин заказдын акчасы чыгып калган видеолорго өтүп кетип аткан чота. Сумга келип калдым заказ менен. Оплата карта болчу. Так, азыр 9 заказ болду. 1829 сом. Линияда, канча сааттан бери линиядамын, 4 сааттан бери линияда экенмин. Бул 4 сааттын 25 мүнөтүн минус кылабыз. Баланы мектепке таштап, ичине машинанын аякпагын арчып убакыт бөлгөнү. Ошондо 3 саат
45 минут. Ладно, мелочиться не будем. 4 саатта коелели. 4 сааттан бери линияда экенбиз. 65 километр жүрүппүз. Заправка така бар пока еще. Бирок заказ жок. Заказ жок. Кыф. Жок. Мен турган жерде, конечно. Ладно, күтөбүз. Сумдун астында бирок 11-де сумдан заказ түшүп кетти эле өзү негизи. Заказ түшүп калса жакшы болот. Баса заказ боюнча кимде-ким парк издеп жаткан болсо, мен силерге миллион паркын сунуштап кетейин. Миллион паркка кошулуп, миллион сом иштегиле деп айтмакчымын. 0702 60 55 60 номерине кайрылып. Я. Хорошо, хорошо. Классно неме кылып аткан, реклама кылып аткан кезде бөлүп койду го. Эме не деп айтайын дедим элем. Ай, блин, не кылыш керек. Ладно. Ошол кимде-ким миллион паркка кошулуп иштесеңер болот. 2% ар бир заказдан поддержкасы кенен эле чалып WhatsApp'тан жазып койсоңуздар да эле болот. 2% кошулуп миллион паркка кошулуп иштегиле. 0702 60 55 60. 200 сом сразу балансыңар салып берет, кошулган күнүңөр. И плюс 300 заказ кылганыңардан кийин 800 сом еще плюс салып берет. Ошондо общий бонус 1000 сом болот бул паркта. Дамызга айтып кетейин. Миллион парк. 0702 60 55 60. А мен сумда турам. Пока тишина. 10 мүнөттө күтүп отурмун окшойт, по-моему. Так, düşөп ошого 108ден Свердловский районго дейт, а? Так, ошондо Лыва кембияка. Кеттик анда. Кеттик анда. Так, мен ошондо каяктан күтүп турам мен баргандан кийин азыр. Мынакей погода. Көк асман, жылуу. 17 градус көрсөтөт, бирок колду чыгарсаң вроде как жакшы эле. Турабы? На месте. Ничего экен да. Так, жанагы заказ 13 мүнөттө 182 сом болду. Акчасын которушту. Салфини жолдон келип өтүп койдум. Так. Биякта не стройка отушит, походу. Урматтуу китайцтер го, китайцтер менен урматтуу пакистанецтер рулят тут, короче, ситуация, смотрю. Рулят. А мен заказ карап жүрөм, пока жок. Заправка кылдым. Заправка кылып туруп эле ошо заправканын жанында как раз Азия бар экен. Азияга келип туруп могундай студенттер менен биргеликте бир сэндвич менен бир кола по акции 79 сомго алып туруп жеп, бир оромот алган болчу, ошо оромону жеп туруп азыр кайрадан линияга чыккан кез 2249 сом. Так, саат 1 болду. 12 заказ. Заправка кылдым. Заправкалар соң сразу эле линияга чыктып, мынакей көрдүңөр, акция 79 сом. 80 сом да образно. Сэндвич с кетчупом жана кока-кола. Бардыгы келип ушул жерде эмалышат экен. Мен бүгүн эртерээк келип калган ошом бир аз. Себеби холодильниги только что эле заполнен болуп турду, полный болуп. Анан кийин булар походу именно ушул наймалда чыгып туруп бардыгы алат экен да. Жакшы акция бирок, 80 сомго бир сэндвич, бир кола алып туруп ичип жеп кетесиң. Так, что там заказ эмне? Бересиң, бербейсиңби? Күтөбүз. Заодно күткөнчө бир аз сүйлөй турам, сөздөр дагы бар эле. Да, бүгүн бир случай болду. Случай эмес, точнее, жана видео. Так, Льва Толстого дейт, мынакей. Бир посто. Кеттик. Так, аркага кайрылып атканмы? Эме тагайлык дейт. Так, ладно. Бош экен.
Ал жақтан қайрылып келіш керек біз еме, Все, анда анан кейін тартамын азыр маған жетіп алып заказ бергеннен кейін. VIP hostel дейді. Короче, 154 сом болду общий эмеси поездкасы. Кирип туруп эле AUX, Bluetooth барбы дейт. Есть дейт. Есть десем. Индийский музыканы коюшту, кайсы музыканы коюшту, короче, келдик. Бирок житин айтпай эле коеюн, житин. Микс жит, мындай жит, короче. Ривгош менен Литуальдагы жок да, экөөнүн бириктиргенде. Короче, церемония запахов болуп келдим. 154 сомго. Азыр тартам деген боюнча, как будто бы 4-5 заказ кылгандай эле ощущение болду, бирок на самом деле 3 эле заказ кылып турмокчу. 3-чү заказ болду да, 247 сом. 12 мүнөттө келдик. Тиги бапайды алып келдим. Так, улица Тоң дейт. 1А, городок строительге барат экенбиз. Кеттик. Прямо дейт кемине бияка. Ладно, кеттик. Так. Жана бирдекен айтып берем деген бойдон айткан жокмун го. Эме боюнча жана азаттыктын эмесин көрдүңөрбү, акыркы чыгарылышын. Жанагы зомбулук, үзүкүрлүк боюнча кыздарга жасалган мамиле боюнча. Ошол жерде так жанадан айтылып турат да, бүт көп деген ушул кылмыштар таксисттердин айынан болот, таксисттер кылып атат депчи. Чын эле бирок үзүкүрлүк, зомбулук көп деген ушундай эмелер, кылмыштар жанагы мына рульда отуруп жүргөн адамдардын артынан болуп келатат да. Албетте акмактар бар, албетте түшүнбөгөн акмактар көп. Бирок ошонун негизинде азыр өзүңүздөр билгендей эле Кыргызстанда цифровизация аябай өнүгүп келаткан кезде көбү ушундай моменттерде шулуун жолдору менен адамдарды алдап жанагындай эмелерге барат. Көбүнчө ушу түнкү иштеп жаткан коллегаларга айтам, камера койдургула, себеп дегенде түнү көп деген жанагындай ичип алып, наркы берки болуп чыккан кыздар көп чыгат. Ошол үчүн ошол кыздар возможно жанагындай махинация жолу менен же болбосо договоренность жолу менен ар бир адам менен сүйлөшөт дагы, ошол эле эме кызматкерлер мененчи. И плюс кандайдыр бир жолго алып барып коюш мүмкүн да. Там мага асылды, мага кол тийгизди, наркы берки, ушундай деп. Камераң жок болсо аны доказать бере албайсың да. Кыздыкы по-любому прав болот. Эми тилекке каршы ошондой дагы болот да. Ошого мен силерге айтарым, камераны сөзсүз кармагыла. Так, бул жерде жол жок да азыр, ё-моё, кандай кылабыз эми? Жол ачылып тур, Так, АОЭ заводан Горького 27 корпус 1 дейт. Кеттик. Так, чё там? Бисмилла. Мен толку ушундай Фрунзенин жанына келгенде эле токтоп калып пауза кылам да. Фрунзенин жанына келип калсам билем, өзүнчө Фрунзеге кирип суу алып ичим келе берет постоянно элечи. Яка ушу бир пассажирди алып келдим, как раз таки ушу пассажирди алып келгенден кийин бир видео тартып YouTube'га киргиздим, короче. Уже элечи. Ошону балким бул видеону, конечно, бүгүн кечке мал киргизем го азыр, мен тартып бүтүп саат канча болду азыр? Саат 3-4 болуп калды почти что. Кечке мал саат 9-10 кирет да бул видео. Бирок ушунун ортосунда ушул видео киргиздим тартып. Как раз таки мына пассажирден кийин да, ошол акыркы пассажир жеткенден кийин ошол видео тартканга эме болуп калдым. Ошондой, атак, мына папайды карап кой. Кайфка? Людьми виноватыми деген этле жанагы. Из космоса вдруг дейле, ёма, эски келгенде келип алат ушул. Ара чүккөн орун. Так, ладно, улантабыз. Так, заправка ушунча калды. 8 мүнөттө келдик, 380 сом. Плюс 240 мен алган бул заказды. Плюс 80 мен берип атат заказ. Так, Байтик Батыр 19ка, Проспект Алы Токонбаевага. Анда месе кеттик. Так, кандай барсам болот экен? Канча барсам болот экен? Мына барсам болот экен, Кеттик анда. 3000 4298 иштептирмен. Кеттик. Так, оплата наличными.
Томмиге келип калдык. Завершаем поездку. Кийинки заказ Комфорт Плюс менен түшкөн да. Так, бул жактан чыгат экенбиз, а? Мындай жол барбы? Мен билбептирмин бул жол бар экен. Мен постоянно бияктан чыгып кетем да. Себеби бул жерде да Азия бар да, Томмидечи. Ошогадан көп токтойм бул жерден. Жакшы жер ушул жер Томми деген. Удобный. Туалети бар. Ар бир этажында. Фудкорту бар. Азиядан тамак алып туруп, үстүнө чыгып отуруп кесең болот. Жакшы жер, короче. Советую всем. Мени тосом десе эле бул азыр эми. Геологический переулок дейт. 302 сом болду жанагы Комфорт Плюс менен алган заказ. Так, кийинки заказ түшкөн, ал каяка барат экен эми. Так, ал жака жетиш бир аз. Проблема да. Ладно, кеттик. Кеттик. Кийинки заказга дейт. Кеттик. Саат 6 болду, 10 саат болтур да линияда жүргөнүмө почти что. 10 сааттан бери линияда экенмин. Эми образно бир жарым саат, бир саат, жарым саат. 1 саат экен да эми жанагындай. Жарым саат биринчи обедке, жарым саат жаңа видеонун тартып кичине суп ичип отурган минус кылабыз. Ошондо для понедельника вроде как хорошая смена болуп калды деп ойлоп калдым мен бүгүн чота. Өзүңөр деле баа берип көргүлө, чотам кандай болуп атат, эмне болуп атат деп. Ушундай пока что. Но это еще не конец смены дегендей го. Улантабыз дагы. Так, 32 мүнөттө келдик, блин деп. Неге блин? Себеп дегенде мындай баштан 20 мүнөт көрсөткөн да. Так, кийинки заказ. Короче, бияка барат экен. Таш дөбө. Кеттик Таш дөбөгө. Таш дөбөгө баргандан анан кичине эме кылам го дейм. Подитокту чыгарат окшойм походу. Ал жактан пайдаланып коем, скорее всего. Бирок барганча заказ берип калган болсо жакшы. Бишкекечи. Линиядан чыгып эле барам да по-любому. А так, Бишкекте кечки пробка башталды. Так, пользователь изменил место подачи. Это хорошо. Мына Бишкектин пробкасы. Бул Бишкектин машиналары деп эле. Император деген жерге алып келдим. Так, оплата картой 32 мүнөттө келдик. Так, 398 сом 31 сом бонус бар экен. Бул жак, короче, менин түшүнүгүм боюнча, мына Таштөбө деген жер өтө бир определенно бай район окшойт го дейм. Чота жаңы салынган резиденциялар эми. Үйлөрдүн иштерин айтып эле коеюн. Эме деп калдым да чота. Московский Рублевка бар го. Кимде ким билген болсо, ошондой менен барабар жер экен мерч. Чында эле ошондо ойлоп калдым чота. Потому что үйлөр жаңы салынган үйлөр, эме кандай салынган үйлөр деген болсоңор, аябай кооз, тим эле күчтүү мындай үйлөр салынган. Пока что мен Кыргыз Бишкекте иштеп жүргөн убактында көрө элекмин да. Ошондой жер экен, короче. Так, что, заказ бербей бул эми мага? Мондай жерлер экен да. Короче, билбейм, заказ бербейби, но одним словом мынаке. 24 заказ, 4971 сом. Так, линияга чыкканыма 11,5 саат. Ошондо 1 саат минус алабыз, 10,5 саат. 11 саат, хорошо, не будем мелочиться. Пробег 164. Так, 11 саат линияда. Бензинди, заправканы 2 палычка менен чыкканмын. 2 палычка калыптыр, 800 сом куйганмын. Ошондо 800 сомдуктун канча сом примерно бир, грубо говоря, 450 сомдук ичсе керек, жутса керек газдычы. А так в целом доход ушундай, короче. Жок, 5000 экен. 25 заказ болду. Аз заказ адын болгон эмес турбайбы? Мынаке. 5322 сом. Мен азыр биякта токтотуп, короче, монтаж кылам. Видеону сразу эле киргизгенге аракет кылам. Ортодо заказ чыгып калган болсо, кийинки видеодо может быть токтоп коем или бул унутулуп кетет. Но в целом, короче, видео анча-мынча каша болуп калды. Кошулам. Капа болбойсуңар, баш айланып калды себеп дегенде ортодон да видео тартып, наркы берки болгончо эле ушундай калды. Бирок
без монтаж, как она есть тартып, как она есть киргизем. Так что ошол үчүн да кичине бир оценка кылып, мындай лайктан басып, дегендей комментарий жазып, кичине колдоп, коштоп коюңуздар. Каналга катталып коюңуздар эми. Ушунчалык болуп калды. Все, короче, ийгилик барыңыздар, рахмат чоң.